Бүгін біз Алқул Осмонов атындағы Кыргыз Улуттук китепканасында Кыргыз Республикасынын баатыры, легендарлуу мурдагы маданият министри Гүлүпа Кондучалованын 100 жылдык мааракесине карата Гүлүпа Кондучалова жана кыргыз маданияты деген аталышта жумалыкты ачып жана китеп көргөзмөсүн ачып атабыз. Бул китеп көргөзмөсүндө Гүлүпа Кондучалованын өмүр ишмердигин чагылдырган китептер, макалалар орун алган. Анан бул мааракеге карата биз атайын маданият, маалымат жана туризм министрлиги ушул Гүлүпа Кондучалованын туулган күнүн утурлай жумалык жарыялап атабыз. Биздин адабиятыбыздагы өзгөчө алтын доору 60-жылдар экендигин жазып жүрөбүз. 60-жылдар адабиятыбызга өзгөчө толкун келгенин, муун келгенин айтып жүрөбүз. Ошондой эле маданиятыбызда дагы 60-, 70-, 80-жылдар бул эң бир гүлдөө өнүккөн доору. Мына ошол жылдары биздин маданиятыбызда мына биринчи 58-жылы өткөн Москвадагы 2-декабрдан тартып канчалаган чет жердеги маданият күндөрүбүз Гүлүпа Кондучалованын жетекчилиги менен өткөн. Ошол учурда биздин мына маданиятыбыздын залкарларынын жылдызы жанган учур. Ошо Бибисара Бейшеналиеванын, Муратбек Рыскуловдун, Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйүкова, Сүймөнкул Чокморов, Болот Миңжилкыев, Кайыргүл Сартбаева, Самара Токтаконова, Эстебес Турсуналиев дей койчу баарын санап отурса, не деген кыргыз искусствосунун залкарларын тарбиялаган, аларды такшалткан, энедей кам көргөн да ушул Гүлүпа Кондучалова эжебиз болуп эсептелет. Анткени бул киши ушул ар бир чыгармачыл инсандын калыптан өсүшүнө өзгөчө салым кошкон. Анан мына бүгүнкү биздин көргөзмө дагы ошол Кондучалованын доорун кандай чагылдырган биздин маалымат каражаттары, басма сөз беттери, кандай китептер жарык көргөнүн ошолордагы китеп көргөзмөсүндө айтып турат, баалуу архивдик сүрөттөр көргөзүп турат. Биз ушундай иш-чаралар аркылуу дагы бир жолу элдин эсине, келечек муундун эсине Гүлүпа Кондучаловадай мыкты залкар инсан иштегендигин, кыргыз маданиятын түптөөдө, калыптандырууда ополтоодо эмгек сиңиргендигин баса белгилеп таңаздалагыбыз келет. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги ушул көргөзмөнү ачып атабыз. Гүлүпа эжебиз иштеп турган мезгилде кыргыз маданияты өтө жогорку деңгээлге таанылды дагы. Анан биздин маданиятыбыз, биздин мына ушул театралдык группаларыбыз, артисттерибиз башка дүйнөлөргө, башка мамлекеттерге, чет мамлекеттерге чыгып, кыргыздын маданиятын, кыргыздын адабиятын, кыргыздын искусствосун дүйнөгө тааныта баштаган мезгил дагы ушул болду да. Биздин Кыргыз Республикасы өзүнчө мамлекет болгондон бери мына ушу бүгүнкү күнгө чейин бир нече маданият министри болду. Ушул маданият министрлердин ичинен башкаларга көлөкө түшүрбөй, башкалардын эмгегин төмөндөтпөй, жөн эле объективно айтканда, Гүлүпа эжебиздин эмгеги өтө залкар эмгек. Өтө залкар эмгек. Бул кыргыз тарыхында, кыргыз адабиятында, кыргыз маданиятында түбөлүккө кала турган алтын барактар, жакшынакай өчпөс эстеликтер. Жарыялап атабыз. Кыргыз журтчулугу маданияттын, профессионалдык искусствонун дүркүрөп өнүккөн доорун түзгөн легендарлуу маданият министри Гүлүпа Кондучалова эжебиздин мына быйыл 100 жылдыгын белгилеп жатабыз. Деги эле өлкөбүздүн ушу өнүгүү доорун дүркүрөткөндөрдүн эң башкы сабында турган, өмүр бою ушул ат үстүнөн түшпөй, көп комсомолдук органдарда болобу, советтик жетекчиликте болобу, жигердүү иштеп, андан кийин өзүнүн ысмын ушул өмүрүнүн акырына чейин кыргыз маданиятына, кыргыз маданиятынын өсүшүнө арнаган Гүлүпа эжебиздин орду өзгөчө десек болот. Себеби Гүлүпа эже маданиятыбызды, искусствону өстүрүүнүн жолун тынымсыз изденген новатор десек болот да. Эжебиздин күчүрмөн эмгеги менен, ушу көрөгөч көсөмдүгү менен профессионалдык искусствонун бардык жанрларынын бага ачылып,
жарк этип бир чыгармалар жаралып, эл чыгармачылыгынын бийик кенчтери пайда болуп, республикабыздын маданий турмушу улам жаңы формалар менен байып келген. Мына клубтар, китепканалар, маданият сарайлары, республикалык областтарда, областтык деңгээлде театрлар, филармония, музейлер, окуу жайлар салынып, мемориалдык комплекстер, монументалдык эстеликтер, улам бир заманбап сонун баягы жаңы формалар менен кызмат көрсөтүп, ушу Күлүпа эже тикесинен тик туруп, мына ушу элибиздин руханий байлыгын байытууга абдан чоң шарт түзгөн. Мына ушунун баардыгы биздин мына легендага арналган өмүр деген көргөзмөбүздө коюлду. Күлүпа эже адам катары дагы абдан акылы тунук, асыл адамгерчиликтүү, мындай мезгилинден күрө тамырын абдан кармай билген, сезгич, жоопкерчиликти сезе билген мыкты кыраакы адам болгон деп айтышат. Биз абдан сыймыктанабыз ушу Күлүпа эжебиз. Улуттук китепканага дагы көзүнүн төрүү кезинде биз ал эженин 90 жылдыгын өткөрдүк. Андан кийин Күлүпа эженин легендага айланган өмүр аттуу Мундузбек Тентимишев агайдын китебинин бет ачарын өткөрдүк. Мына ошол убактарда дагы Күлүпа эже биздин ушул жашы улгайып калса дагы маданиятка болгон сезимин өзгөчө билгизип, биздин ар бир иш-чарабызга катышууга аракет кылып келди. Күлүпа эже абдан маданиятты чоң эл аралык масштабка алып чыкты деп атпайбыз. Мына ушул алып чыккандардын арасында түздөн түз Күлүпа эженин чакыруусу менен Кыргызстанга социалисттик эмгектин баатыры, СССРдин эл артисттери, эл сүрөтчүлөрү, композиторлору Дмитрий Шостакович баш болгон, Соловьев, Седой, Ваня Мурадели, Моисеев, Образцова, Кибальников, Чернов жана башка жүздөгөн көрүнүктүү маданий ишмерлер ушу биздин Кыргызстанга келишип, кыргыз элине өздөрүнүн баягы талантын тартуулашып, маданиятыбыздын, руханий дүйнөбүздүн байышына баа жетки салымдарын кошуп кеткен. Мына ошонун түздөн түз баягы уюштуруучулардын бири Күлүпа Кондучалова эжебиз болгон. Күлүпа эже жаштарды тарбиялоонун, ушул талантты тандоонун, кадрларды өстүрүүнүн жолун ар дайым мыкты билген көрөгөч, чыныгы баягы улуу устат, чыныгы мектепти түзө билген улуу устат деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошо бекеринен Күлүпа эже өзүнүн эскерүүлөрүнүн биринде айтыптыр. Ошол мен иштеп турган убакта Кыргыздын мыкты мен деген уулдары, элди башкарган, аны тарбиялаган жетекчилери, акындары, жазуучулары, искусство жаатында чеберлери менен чогуу иштешип калгандыгыма абдан сыймыктанам. Мен ошолордон үйрөнүп, кайра ошол адамдардын өзүн башкардым. Баскан жолумду карасам, башымды жогору көтөрүп жүрүүгө акым бар экен, абийирим таза экен. Мен турмушту абдан ушул жакшы адамдардан жолдуу болдум деп өзү белгилеп кеткен. Сүрөт көргөзмөбүздө ошондой эле мына Мундузбек Тентимишевдин легендарлуу өмүр Күлүпа Кондучалова деген китебинин бет ачарында биз өткөргөнбүз. Мына ошол китеби да коюлду. Деги эле ушул улуттук маданиятыбыздын легендасы биздин мына бүгүнкү жаштарыбызга жашаган өмүрү, баскан жолу, өтөгөн эмгеги, инсандык өрнөгү, улуулуктун үлгүсү болуп саналган Күлүпа эжебиз бир кайталангыс портретин мына ушул китепте автор ачып бере алган, ошо Мундузбек агай. Мына ушул китепти биз айтып коер элем, жаштарга сөзсүз окуңуздар. Себеби ушу Күлүпа Кондучалова эжедей турмуш жолу бар, өмүрү өрнөк адамдардан биз дайыма жаштарыбыз үлгү алса, анда биз элибизди маданияттуу болот, ошо маданиятты сыйлайт, маданият алар менен сыймыктана турган деңгээлге жетет деп ойлойм. Деги эле Күлүпа эже кыргыз элинин маданиятынын бекеринен баатыры деген наам алган эмес, ушул Күлүпа эже кыргыз маданиятында гүлдөө доорунун бир кайталангыс баатыры деп айткым келет. Биздин улутубуздун сыймыгы, ар намысы, залкар адамы, ошо коомубуздун бир кемибес кенчи, кыргыздын бир желбиреп дайыма ушу кыргыз маданиятында бир желбиреп тура турган туу катары биз дайыма бир ориентир десек болот.
Очень горжусь, что я в такой семье, что вот у меня такая мама. Это счастье. Все время шучу с сестрой, я говорю, я, наверное, так и умру, дочь Кутлюпыка Дучаловой. У меня такое звание по жизни. Но мама, конечно, что чему вот я у нее училась, и вот наша сестра, вот Гульджамал, вот умению всегда строить отношения с людьми, умение дружить, ценить дружбу. И, знаете, как-то ей или по жизни везло, или просто вот действительно на хороших людей, или она, правда, дружила именно с людьми, которые того стоили. Но если она дружила тесно, и всегда у нее дружеские отношения переплетались вот с тем, что для что-то вот, ну, так сказать, для дела, для культуры. Это Игорь Моисеев, да? Это Кабалевский, это Казанцева. Когда мы приезжали в Москву, я очень всегда с ней любила, ходила в гости с ней потом, потому что это такие дома и такие интересные люди, интересные разговоры. Человек через общение, то, что он недополучил какие-то знания, всегда может получить в общении с людьми, которые выше тебя, умнее тебя, ну, скажем, в чем эрудировании просто-напросто. И вот это, конечно, ну, я считаю, что большую роль сыграла. Специально же она нигде не обучалась, так чтобы вот там искусство, все это все, но и природное чутье. И у нее, знаете, что мне нравилось? У нас дома были все великие артисты, все великие люди, которые Киргизстана, и я горда тем, что я вот их знаю лично. Это, конечно, там дружба, когда приходят и у вас дома, понимаете, так сказать, сидать за трапезой Молдопасанов, там Такамбаев, Садыкбеков и все. Ну, то есть началась эта дружба еще у нас, много фотографий в доме Розакова. То есть это такая дружба, которая делает, ну, как бы так сказать, человека, да? И то, что умение сохранить уважение друг к другу и всегда вот это вот веселое веселье, друг друга не бояться, мы, дети, знаем друг друга, ну, дети этих больших людей. Почему? Потому что они долго были вместе, они друг друга не боялись, они дружили, они все, поэтому и дружили в семейном отношении. И поэтому у нас вот была такое счастливое было отрочество, юность, детство, потому что мы варились в таком вот соку. Гүлүп эженин 100 жылдыгы белгиленип жаткан учурда көп сөздөрдү ушундай эргүү толкундоо менен айтууга болот. Мен кыскача гана токтолоюн. 2008 жылдан баштап биз 2 жыл ушу эже менен маектешип, сүйлөшүп, бул «Легендарный өмүр Кулипе Кондучалова» деген китепти даярдадык. Эже менен көзмө көз отуруп сүйлөшүүнүн өзү рахат болчу да. Себеби бул ошондо 90го жакындап калган, кылымга жакындап калган өмүрүндө эмне деген конок, эмне деген таржымалды башынан өткөрбөгөн. Эмне жөнүндө сурабайсың, мейси согушка чейинки окуялары болобу, согуш учурунда болобу, согуштан кийинки болобу, азыр эметип тургандай ушундай эске тутуму күчтүү ушундай адам эле. Эми мен ушул китепке кирген өзүнүн залкар замандаштары жөнүндө айтканы гана токтолоюн. 22 залкар замандаш жөнүндө ушундай чечилип сүйлөп берди. Эч кандай кагаз караган жок. Искак Разаковичти идеалы тутат экен. Бул киши жөнүндө өзүмдөгү болгон кандай жакшы сапаттар, мүнөздөр болсо, ошонун баары мен Искак Разаковичтан үйрөндүм деп ушундай бир ыраазычылык менен айтты. Кыргыздардан ушул Төрөбай Кулатов, Абдусер Кулович, Болот Мамбетов, Казы Дыйканбаев, Иса Хумбаев, Мирахимов чыгылып, Кадыркул Качкеев, сонун кишилер жөнүндө замандаштык ак дилинен айтылган эметти. Ошол эле мезгилде жанагы орустардын Шолохов, Шостакович, Фурцева, Хренников, Ковалевский, Моисеев, даже Гагарин менен кантип жолукканын айтты. Ошол жерде мен кызыгып калдым. Гагаринди менен кандай жолуктуңуз десе, Гагарин 61-жылы 12 апрелде космоско учуп барып келди. 14-ндө Кремльде кабыл алуу болду дейт. Ушундай бир тандалган кишилер чогулган экен дейт. Ошондо Гагариндин
жанына басып келип чыканагынан өйдө кароосунан кармадым дейт. Бул кандай киши болду экен дейт. Ушундай айылда кыргыз айылдарында эле чоңоюп өскөн жигиттерди жөп жөнөкөй ачык, ушундай душасы жакшы жигит экен деп ушинтип айтып берген эсимде. Шостакович жөнүндө айтып берди. Бул деген эмне деген залкар. Ошол кабыл алуусуна барсам ушундай бир бой көтөрүп койбойт, жөп жөнөкөй. Анан Кыргызстанга келип бересизби десем, келип көлгө алып барып Каркырада ошол Ыбырай Тумановдун комузун чертирип берсек, кадимкидей рахаттанып, кыргыз боз изинде уктайсызбы десек, уктап дейт, керебет салып берип, кымызын ичип, ушундай бир көңүл сыйлаган киши экен дейт. Фурцева деген СССРдин маданият министри болгон, Екатерина Александровна деген. Бул киши 67-жылы келди дейт. Бул киши ушундай Кыргызстанга келип 800 киши катышкан залда 2 саат жөн эле уютуп сүйлөдү дейт. Көлгө алып бардык дейт. Чолпон атага алып барып балык карматтым дейт. Ушундай бир кызык нерселерди. Анан бул кишинин таланттарга баа бергени мен ойлонту да. Жана Гилинка деген орустун композитору бар. Таланттарды колдой көргүлө айланайындар. Талантсыздар өздөрү эле жол таап кетишет. Гүлүп эже ушинткен да, таланттуу кишилерди мейли бузулуп кетсе дагы, ичкиликке эметип, же болбосо үй бүлөдөн эметип кетсе дагы колдоп, сүйөп, сен деген кыйынсың, талантың бар, тиги мун деп далай залкарларды колдогон экен да. Ошо маданият министри болуп турганда ошо кабылдамасын жанына бир бөлүм ачып койгон экен. Ичкиликке берилип кеткен композитор менен артисттерди жаткырып, айран сүт ичирип, кадимкидей кароолчу коюп, сен жаз, сүйүтө жазасыңбы, эмне жазасың деп ушундай бир тарбиялап, эгер башка эме болсо жазалап, тигиндей жумуштан алып, тигиндей партиялуулугун эметиш керек эле да. Ошолор кыйын таланттар болду дейт. Ошол тетиги мисалы ичип жатып алды деп мага бир режиссерду айтса дейт, а сен көтөрүп барып жаткырып койбойсуңбу, эмне мага жамандап атасың? Ушак уккан киши эмес. Анан мен бул киши менен жүргөндө эметтим. Бул киши менен иштеш ырахат экен да, ырахат. Ошо министр болуп жүргөндө дагы бул киши менен иштешкендер бир гана өсүп чыккан. Эгер таланты болсо тигиндей мындай.